Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eң алғаш жаратқан Аллаху субхана ва таала чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла тааланың үзгүртүксүз салават саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, Алланың барлығына бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың сүннетімен жашаған бардық момын мұсылмандарға Алла тааланың үзгүртүксүз рахматы мерими, хидаяты нуру, адал ырыскы берекесі бола берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү орозо күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Алла субханаху таала бул берекелүү куттуу айда кылган бардык ибадатыңыздарды, анын ичинде зикир дуаларды, Куран хатымдарды, таравих намаздарды, кайрымдуулук, жакшы иштериңиздердин бардыгын Аллахым кабыл кылып, мына ошол жакшы иштердин барына эселеп соопторду берген болсун. Аллаху субханаху таала Кур'ан Каримде аузу биллахи минаш шайтанир раджим я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Эй имандуулар, силерден мурдагы коомдорго орозо парз кылынган сыяктуу силерге дагы орозо парз кылынды деп Алла таала бул аятта айтып жатат. Демек, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө дагы орозо парз болгонго далил мына ушул аят болуп турат. Эң негизгиси эле бул аяттагы айтыла турган нерсе, бул аяттын аягында Алла таала айтат: "Лааллакум таттакун". Орозону бизге парз кылуу бергендин себебинин бири ликай таттакун деген мааниде келет дейт тафсирчи алымдар. Бул силер таква болууңар үчүн дейт. Демек, орозодон биз өтө жакшы бир пайда алганга аракет кылалы. Эң негизгиси эле ошо Алла таала таква болууңар үчүн орозону бердим деп аткандан кийин биздин алымдарыбыз айтат: "Иннама жу'илат ал-ибадат ли tahzib al-akhlaq". Аллах субханаху ва таала бизге берген бардык ибадаттар, орозо ибадаты, намаз ибадаты, зекет ибадаты, ошол эле учурда ажылык, мына ушулардын бардыгы адамдын жан дүйнөсүн байытканга, кулк мүнөзүн оңдогонго, анын жүрүм турумунун жакшы болуусуна багытталган деп айтылат. Демек, бул ибадаттарды аткаруу менен биз ар бирибиз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү оңдоп, жан дүйнөбүздү байытып, ошондой менен биргеликте акыл казынабызды толтуруп, Алланын айткан буйруктарын аткарып, колдон келишинче бул дүйнөдө пайдалуу өмүр сүргөнгө аракет кылат экенбиз. Мына ушул таквачылык жөнүндө Али радиаллаху анхунан күндөрдүн бир күндө сурашканда, такваны же болбосо таквачылыкты силер кандай түшүнөсүңөр дегенде, ал мындай деп жооп берет: "Ат-таква ал-хауфу минал жалил". Таквачылык деген бул Аллаху субхана ва тааланы улуктап, анын тозогунан коркуу. Ат-таква ал-амалу бит-танзил. Таквачылык деген бул Алла таала түшүргөн Куранга амал кылуу. Ат-таква ал-канаату бил-калил. Таквачылык деген аз болсо дагы ошол Алла таала берген рызкыга канаат кылуу. Ат-таква ал-исти'даду ли-йомир рахил. Таквачылык деген бул түбөлүктүү көчөт жашоого көчөбүз бир күн, мына ошол көчүүгө даярдануу деп жооп берген экен. Демек, мына ошол Али радиаллаху анхун таквачылык жөнүндө өзүнүн берген түшүндүрмөсүнө амал кылуу мына ошол орозонун ичинде турат. Биз орозону толук кармаган болсок, колдон келишинче ихлас менен, аны өзүнүн шарттары менен кармаган болгон болсок, Аллаху субханаху ва таала бизге мына ушундай бир таквачылыкты насип кылат экен. Ал эми таквачылык болсо, бул бардык жакшылыктын башаты деп айтабыз. Таквачылык бул арамдан алыс болуу, дайыма адал менен жашоо. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисте айтылат, Муаз ибн Джамал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келгенде пайгамбарыбыз айтат: "Ала адуллука ала абуабил хайр". Мен сага жакшылыктын эшигин көрсөтөйүнбү же жакшылыктын эшигинен кабар берейинби дегенде, Муаз айтат: "Айттым" дейт. "Айтыңыз, Алланын элчиси" десем, пайгамбарыбыз мындай деп айтты дейт: "Ас-сауму джуннатун". Орозо бул калкан деди. Демек, орозо адам баласына тозоктон, кабырдын азабынан калкан болот. "Ва-садакату тутфиил хатиа кама тутфиил мауннар". Кайрымдуулук, садака, зекет берүү
адамдын катачылыгын кечирип жок кылат, күйүп жаткан отту суу өчүргөн сыяктуу. Васалатур ражули мин жауфил лейл, жана адамдын түн ичинде намаз окуусу деди. Демек бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы амалдардын катарына биринчи бул жерде орозону айтып атат. Ошол Муаз ибн Жабалдын сөзүнө жооп берип, эң жакшы амалдардын катарына орозо кирет, андан кийин кайрымдуулук иштери кирет, андан кийин түн ичинде туруп намаз окуу деп пайгамбарыбыз жооп берди. Орозо кармоо бул Аллаху субхана ва таала тарабынан көптөгөн соуп бериле турган амалдардын катарына кирет. Ахзаб сүрөсүндө Аллах субхана ва таала чыныгы момун мусулмандарды өтө бир жакшы кооз сыпаттар менен сыпаттаган. Мусулман эркектер, мусулман аялдар, момун эркектер, момун аялдар, канаттуулар, чынчылдар, орозо тутуучулар, сабырдуулар, Алладан корккондор, жана дайыма садака кылгандар, Алла Тааланы зикир кылуучулар, жана өздөрүнүн намаздарын сактоочулар, ким мына ошол иштерди жакшы аткарып жүргөн болсо, Алла Таала алардын күнөөсүн кечирип, жана аларга жакшы бир орундуктарды даярдап койгон, жана Алла Тааладан сооп болот деген дагы аяттар айтылат. Демек, орозону кармаган болсок, Аллах субхана ва таала биздин күнөөбүздү кечирип, ага көптөгөн соопторду берет экен. Жана биз айткандай, орозо кармоо ошондой эле адам үчүн чеп болот экен. Мындайча айтканда, адамды тозоктон сактай турган эң бир жакшы амалдардын катарына кирет экен. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз мындай деп айтат: "Ас-сияму джуннатун ва хиснун хасинун минан нар." Орозо бул чеп болот. Орозо бул калкан болот тозоктун отунан дейт. Демек биз канчалык орозону көп кармаган сайын, мисалы бизге парз болуп берилген бул орозо айында. Орозодон сырткары дагы көптөгөн колдон келишинче орозолорду кармап жүргөн болсок, бул дагы биз үчүн өтө сооптуу болот. Жөнөкөй эле нафил орозо боюнча пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар: "Ман сома фи сабилиллахи яуман ба'адаллаху важаху анин нари сабина харифан" дейт. Ким Алла Таала жолунда бир күн орозо кармаса дейт. Бул нафил орозону айтып атат. Парыз орозо айтылган жок. Ким нафил орозону Алла үчүн кармаган болсо, чын ихлас менен, Аллах субхана ва таала ал адамдын жүзүн тозоктон 70 жыл алыс кылат дейт. Биздин бир күнүбүз Алланын алдында 1000 жыл болсо, эми аны эсептей берсек, мындайча айтканда бул хадистин мааниси ал адам эч качан тозокту көрбөйт деген мааниде келет. Бул Аллах үчүн нафил орозо үчүн айтылып атат. Ал эми Алла Таала парз кылып берген орозо айын, Рамазан айын биз туткан болсок, толук шарттарын аткарган болсок, Алла Тааланын өтө бул нерсеге да сооптору көп болуп, эң негизгиси адамдын менен тозоктун ортосуна чоң бир калкан болуп берет экен. Орозо кармоо деги эле момун мусулманга өтө пайдалуу деп айтылат. Бул жөнүндө Алла Таала Куранда айтат: "Ва антасуму хайрул лакум." Орозо кармоо силер үчүн эң жакшы деген Алла Тааланын сөзү бар. Демек, Алла Таала орозо жөнүндө Куранда сен үчүн пайдалуу, жакшы деп айтып аткандан кийин, Алла Тааланын бул аятына амал кылып, колдон келишинче орозону кармаганыбыз ар бирибиздин өзүбүз үчүн пайдалуу болот. Бул дүйнөбүзгө, эң негизгиси акыретибизге. Ошондуктан орозонун парз экенин билип, Рамазан айынын Алла Тааладан парз кылынган ай экендигин билип, ар бир момун мусулман адам, балагатка жеткен, ден соолугу таза адам бул айды орозо кармоо менен өткөрүүсү милдеттүү болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум, 8 рекет окусак болобу? Үйдө болгондон кийин таравихти. Үйдө деле Кудай буйрса 20 рекет окуй берели. 20 рекет окуган пайдалуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин Умар ибн Хаттаб 20 рекет окуган. Пайгамбарыбыз айтат: "Менен кийин менин Куранды, сүннөттү жана менин хулафай Рошидин Абу Бакр, Умар, Усман, Алинин сөздөрүн аябай азууңар менен бир нерсени катуу тиштеп коюп жибербегендей кармангыла" дейт. Демек, бизге 20 рекет окуганыбыз абзел болот, жакшы болот. Үйдө отурасыз, 8 рекеттен кийин деле бош болуп калабыз, андан көрө өзүбүздүн мазхабтагандай 20 рекет окуйлу дагы көптөгөн соопторго ээ бололу. Ассаламу алейкум, тырмак алуу адебин айтып коесузбу? Негизи тырмак алуу бул
Бак сунаныл фитраларга келет. Ошондуктан ар бир 7 күндө колдон келишинче тырмакты алып тазаланып туруу керек. Ассаламу алейкум. Мен баамдат намаздан кийин телевизор көрүп отуруп уйкум келип уктап калып атам. Туурабы же туура эмеспи? Ошол баамдат намаздан кийин колдон келишинче Куран менен, зикир менен өткөргөнгө аракет кылалы. Ким баамдат намаздан кийин күн чыкканга чейин зикир кылып, Куран окуп, андан кийин күн чыккандан кийин 2 рекат намаз окуп жаткан болсо, умранын сообун алат дейт. Ошондуктан колдон келишинче ушул күнгө чейин деле телевизорлорду көрүп келатабыз. Колдон келишинче пайдалуу өткөргөнгө убакыттарыбызды аракет кылсак. Орозо баганда билбей суу ичип алса эмне болот? Эч нерсе болбойт. Билбей суу ичип алган болсоңор, балки бир урттагандан кийин же бир аз ичкенден кийин эсиңер келип калган болсо, ошол жерде сууну токтотуп, ооз ачарга чейин эч ичпеш керек. Оозуңар ачылбайт, орозо бойдон кала бересиңер. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бур тууралуу сөзү бар. Ким унутуп суу ичип алган болсо, тамак жеп алган болсо, ага Алла жедирди, Алласы ичирди дейт. Орозолуу боло бересиңер. Саламатсызбы? Орозону бир күн кеч кармаса болобу? Бир күн кеч кармасаңар, бир күн карыз болуп каласыңар, бир күн күнөөлүү болуп каласыңар. Ошондуктан колдон келишинче орозону башынан кармай берер. Ал эми кээ бир адамдар бүгүн орозо экенин билбей калган болсо, анда эртеңден сөзсүз орозону кармап, орозо бүткөндөн кийин бүгүнкү бир күндү казасын кармап берүү милдеттүү болот. Орозодо венага укол алса болобу? Орозодо нафтезин колдонсо болобу? Нафтезин бул мурунга куюлат. Эгер мурунга дары куюлуп ашказанга жетип калса, ооз ачылып калат. Ошондон мурунга эч кандай дары куйбаш керек. Ал эми укол болсо, ал укол дарылай турган уколдор болсо, мисалы антибиотик сыяктуу, анда дарылай турган, ал азык боло турган, же витамин, же глюкоза болсо, ооз ачылып калат. Ал эми ал дары болсо, дарылай турган, анда уруксат. Таравих кандай окулат? Канча рекет парз окулат? Таравих намазыны бул сүннөт болуп эсептелинет. Биз эң биринчи 4 рекет куптандын парзын окуйбуз. Андан кийин 2 рекет сүннөтүн окуйбуз. Андан кийин 2 рекеттен 20 рекет окуйбуз. 4 рекеттен окусак деле болот. Ар бир 4 рекеттен кийин таспих айтабыз, Алланы улуктоо сөздөрү, зикирлер. Ошентип 20 рекет окуйбуз. 20 рекет бүткөндөн кийин 3 рекет витир важип намазын окуйбуз. Таравих намазына ниет, ошол кадимкидей эле таравих намазынын 2 рекет сүннөтүн окууга ниет кылдым. Же болбосо 4 рекеттин ниет кылсаңар, 4 рекеттин окууга ниет кылдым деп ниет кыла беребиз. Ассаламу алейкум. Таравих намазын жалгыз болуп окуса болобу? Ооба, жалгыз болуп деле окуса боло берет. Жамаат болуп деле окуса болот. Үйдө учурда эгер имамдыкка өтө алса, эркек киши үйдүн ээси имамдыкка өтсө, артынан бала чакасы, аялдары ыктыда кылып окуй берсе да болот. Орозоңуз кабыл болсун. Мен 60тан өттүм. Башым ооруйт. Такай чачымды алдырсам күнөө болбойбу? Алдырып ар кандай дары чөптөр менен дарылайын дегем. Компресс кылып Рамазан айында алдырсам болобу? Эгер ооруп аткан болсоңор, анда алдырсаңар болот. Себеби бул себеп жана зарылдык деп эсептелинет. Ошондуктан алдырып, жашынакай дарылана берсе болот. Ассаламу алейкум. Ооз жапкандан кийин баамдат намазын окуса болобу? Баамдат намазыны биз окуйбуз өзүнүн убагы киргенден кийин. Мисалы, Бишкектин убагы менен алсак, 4төн 15 өткөндө эртең баамдат намазынын убагы кирет. 4төн 15ке чейин баамдат намаз окуган болбойт. 4төн 15 өткөндөн кийин баамдат намазын окусак болот. Ошо 4төн 15 өткөн болсо, ошого 10 мүнөт калганда, 15 мүнөт калганда оозубузду жабып, ниетти кылып даярданып турушубуз керек болот. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, ар бирибиздин календар алып алган болсок, ошол календар менен иш кылган болсок жакшы болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менин башчым орозо кармабай деп тыюу салып жатат. Оору жугат деп кандай кылсам болот? Ниетти бекем кылалы. Эч кандай оору жукпайт. Кудай буйруса ден соолугу эле тазабы, орозо кармоо парз болуп эсептелинет. Орозо кармабасаңар, карыз болосуңар, күнөөкөр болот. Ошондуктан сиз башчыңызга айтыңыз, түшүндүрүңүз, өзүңүз орозо кармай бериңиз. Бул парз болуп эсептелинет. Оору жугуу бул Алладан. Кээ бирге жугат, кээ бирге жукпайт. Бардыгы жакшылык, жамандык Алладан. Сиз парз орозосун кармай берсеңер, оору жукпайт, Кудай буйруса. Мен 11 жаштамын, мага орозо кармаса болобу?
11 жашта деле орозо кармаса болот, эгер орозо кармай алсаңар. Эгер кыз бала болсоңор, анда кармасаңар болот. Уул бала болсоңор деле кармасаңар болот. Эгер кыйналбасаңар, орозо кармай бергиле. Сооп болот, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум, орозоңор кабыл болсун. Боюнда барлар орозо кармаса болобу? Ооба. Боюнда барлар эми өзүнүн абалына карасын. Эгер орозо кармаса кыйналбай турган абал болсо, орозо кармаганы жакшы. Бирок ошол кыйналып кала турган болсо, алдын ала ошо врачтар менен кеңешип алганы да жакшы болот. Бирок биздин жашоодо боюнда бар болуп эле орозо кармагандар көп. Кудайым күч кубат берсин. Орозодо табияты бузса не болот? Суроого жакшы түшүнбөй калдык. Балки башкачараак айтасыңар. Ассаламу алейкум. Устаз, орозоңуз кабыл болсун, бирге болсун иншалла. Эртең менен баамдат саат канчада окулат? Азан айткандан кийин окусак болобу же таң агарыш керекпи? Чоң рахмат. Багымдат Бишкектин убагы боюнча 5-тен 15 өткөндө кирет. 4-төн 15 өткөндө, кечиресиздер, 4-төн 15 өткөндө багымдаттын убагы болот. Ошондон кийин гана Бишкектин убагы менен окулат. Ал эми аймактагылар болсо, областтагылар, Ош, Жалал-Абад, Баткен, алар өздөрүнүн календарына кароосу абзел болот. Анткени айырмачылыктар бар, 5-10 мүнөт айырма бар. Ошондуктан Бишкектегилер 4-15-тен кийин гана багымдат окуй алат, ага чейин ооз жабыш керек болот. Сөзсүз түрдө эле жанагындай баягы таңдын агарышын күтүү зарыл эмес. Таңдын агарышын күтүү китептерде бул мустахаб амалдарына кирет. Ошондуктан баамдаттын убагы киргенден кийин окуй берсеңер болот. Ассаламу алейкум, ооз бекерерде көрсөтүлгөн убакыттан 1-2-3 мүнөт кечигип калса эмне болот? Мисалы уктап калып. 1-2-3 мүнөт көрсөтүлгөн убакыттан кечигип калса, ошол көрсөтүлгөн убакыт баамдат намаздын убагы болсо, анда силер ниет кылып эле оозуңарды жабасыңар, эч нерсе ичпейсиңер, жебейсиңер. Орозо убагында PUBG ойносо болобу? Ал оюнуңар кандай экенин билбедим. Балки ошо телефондон, компьютерден ойной турган оюн окшойт. Колдон келишинче ошол нерседен алыс болгонго аракет кылалы. Убактыңар ысырап болот, жөнөкөй эле акылыңар ысырап болот. Бир болбогон нерсе, ошондуктан убакытты пайдалуу өткөргөнгө аракет кылып, бул окшогон оюндардан алыс болгонубуз жакшы. Саламатсызбы? Бешим намазынан кийин эле каза же нафил намаздарды 1-2 саат окусам болобу? Асырга чейин. Ооба, эч бир каршылык жок, окуй берсе болот. Убакыт болсо эле окуй берсеңер болот. Саламатсызбы? Айхан деген ат эмнени билдирет? Жана чечмелеп бериңизчи сураныч. Айхан деген бул аттын маанисин мен чындыгында жакшы билбеймин. Балки кыргызча бөлө турган болсок, ай деген ай, хан деген кадимки эле хан. Бул аябай жакшы эле аттардын катарына кирет. Эч бир өзгөртүүнүн деле кажети жок. Колдон келишинче биз атты кээ бир адамдар аттарын өзгөртөт, аты мааниси өтөбөй жаман болсо же өзү уялса, ошондо өзгөртсө болот. Ал эми жакшы аттарды өзгөртүүнүн эч бир кажети жок. Ассаламу алейкум, орозону гусул жок кармаса болобу? Мен кармагамда орозону. Ооба, гусулу жок кармаса боло берет. Бирок гусулу жок жүргөнгө болбойт мусулман адамга. Себеби биз намаз окуйбуз, таза жүрүшүбүз керек, Куран окуйбуз. Куран окуганга даарат керек, намаз окуганга гусул керек, даарат керек. Ошондуктан гусул болгондон кийин колдон келишинче жуунуп алган жакшы. Бирок кандай бир себептер менен ооз жаап аткан учурда гусул абалда болуп калса, кадимкидей тамакты жеп, ниет кылып оозду жаап ала беребиз. Андан кийин жуунуп алабыз. Ассаламу алейкум, эртең менен ооз жапкандан кийин эле багымдат намазын окуй берсе болобу? Ооба, ооз жапкандан кийин багымдат намазын окуй берсе болот. Бир шарт менен багымдат намазынын убагы кирген болуш керек. Ага чейин окуп калсаңар эсептелбейт. Ошондуктан биз дагы айтабыз, азыркы учурда календарлар басылган, календарлар бар. Мына ошол календарды колдонолу. Ассаламу алейкум, үйлөнүү кайсы учурда фарз, кайсы учурда важып, кайсы учурда сүннөт болот? Үйлөнүү парз болот эгер арамга түшүп калуу учур болсо. Ошол эле дагы важыптыкына кирет. Сүннөт болот жөнөкөй абалда. Кээде арам болуп калат, эгер мен үйлөнүп алып аны бага албаймын, такыр карабаймын деген ниет болсо, ал адамга үйлөнүү арам да болуп калат. Мына ошондуктан адамдын абалына жараша үйлөнүү кээде парз болот, кээде важып болот, кээде макрух болот.
жөнөкөй таза абалда сүннөт болот. Мына ушул тартиптерде ар бир адам өзүнүн абалын билген жакшы. Ассаламу алейкум. Балабыздын атын Адахан койгонбуз, маанисин айтып коесузбу? Адахан деле мен негизи түпкү тамыр маанисин жакшы билбеймин бул аттын. Анткени аттардын көпчүлүгү мааниленбейт деген эреже бар. Эми кээ бир аттарга маани берсе болот, кээ бир аттарга маани берилбейт, бирок маанисинен жакшы туюлуп эсептеле берет. Адахан деген дагы ат биздин ошо кыргыз тилинде жакшы эле аттардын катарына кирет. Ассаламу алейкум. 4 рекеттен окуганда 2-нчи рекетте салават окулабы жана 3-нчи рекетти баштаганда сана окулабы? Салават 4 рекеттен окуганда салават 2 рекеттен кийин айтылбайт, 3-нчи рекетте сана да айтылбайт. Ассаламу алейкум. Таравих намазда кайсы сүрөлөрдү окулат? Башынан аягына чейинкисин түшүндүрүп бересизби? Таравих намазды биз 20 рекет окуган болсок, ошол 20 рекеттин ар бир рекетине сүрө кошулат. Бирген сүрөңөрдү окуй берсеңер болот. Мисалы, сүрөлөрдү көбүнчө биз тартип менен окуганыбыз жакшы болот. Ошол жогору жактан төмөн жакка карай окуй беребиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бизде азыр кыскача жарнама бар экен, андан кийин көрсөтүүбүздү улайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Аби Умама радиаллаху анху күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип мындай деп айттым дейт. Култу я Расулаллах, мурни би амрин янфауни Аллаху бихи. Алланын элчиси, мага бир ишти айтыңыз. Ошол ишти мен аткарып жүрөйүн, ошол ибадатты аткарып жүрсөм, мага өтө пайдалуу болсун. Аллахым ошол ибадат менен мага жакшы берекелерди пайдасын берсин дегенде, пайгамбарыбыз жооп берди. Алейка бис-сауми фала мисла лаху. Сен орозо кармагын. Орозого тең келе турган ибадат жок. Башка бир риwayatта вала идла лаху. Ага тең келе турган деп дагы башка риwayatта келтирилет. Демек, орозонун сообуну бир гана Алла Таала өзү берем деп айткандан кийин, мына ошол орозонун дагы сообу көп болгондуктан колдон келишинче биз парз орозону толук тутканга аракет кылалы. Анткени Аллах субханаху ва таала бул амалга көптөгөн соопторду берүү менен биргеликте пайгамбарыбыздын сөзүндө да келет. Ким орозо кармаган болсо, ал райян эшигинен бейишке кирет дейт. Демек, ар бирибиздин негизги максатыбыз бейишке кирүү болуп эсептелсе, орозо кармоо бул бейиштин бир ачкычтарынын бири деп эсептелинет. Ассаламу алейкум. Мен эмчегемизем, балам 2-ге чыгат. Орозо кармашым керекпи? Кененирээк айтып коесузбу? 2-ге чыгат дегенде 2 жашка чыга турган болсо, анда орозо кармоо керек. Бала ач калбайт, тамак да жейт. Ошондон орозо кармаганыңар абзел болот. Саламатсызбы? Мен намаз окубайм, дарат албай эле койсом болобу? Намазды окуш керек. Урматтуу мусулман бир тууган, даратты алып намазды окуш керек. Бул парз болуп эсептелинет. Окубасаң карыз болот, күнөө болот. Ошондон алдын күчтүн барында намаздын парз экендигин билген учурда намазды окуу керек. Акыр заманга жакын жалбырактын үстүнө чыгып азан айтып калат дейт. Кантип түшүнсө болот? Эми акыр замандын кичинекей белгилери аябай көп. Ал көп кичинекей белгилер көп болуп атат деген сөз. Мына ошондуктан замандын азгырыгына алдырбастан кээде бир риваяттар келет. Анын күчтүүлүгү канчалык тасташ керек, балки бар айтылган. Адам атадан кыяматка чейин адамдын узундугу кичинейрейип кете берет экен. Мисалы, адам ата андан кийинкилер көп жашап, алардын бою узун болсо, кийинки акыркы заман адамдардын бою кыска болот дейт. Балки ушундай мааниде да келүүсү мүмкүн. Ассаламу алейкум. Рамазан айы куттуу болсун. Рамазан айында Кур'ан Каримдин Рахман сүрөсүн окуган жакшы деп айтышат. Ошол чынбы? Жана да Мухаррам айы жөнүндө маалымат бересизби? Рамазан айында Кудай буйрса Кур'андын ар бир аятын окуган пайдалуу деп эсептелинет. Баарын колдон келишинче окуй берели, башынан, аягынан, ортосунан колдон келишинче окуй берели. Ал эми Мухаррам айы болсо, бул мусулман айынын биринчи айы, бул Мухаррам деп эсептелинет. Бизге азыркы Григориан календары боюнча январь
жылдын биринчи айы болсо мусулмандын календарында, мусулманчылык айда, жылда эң биринчи ай бул Мухаррам айы болуп эсептелинет. Биз орозо айы бул 9-чу ай, 9-чу кийин 10-чу ай Шаввал болот, 11-чи ай Зулкада, 12-чи ай Зулхиджа болсо, Зулхиджа айынан кийин анан Мухаррам айы келет. Орозо багында шилекей жутууга болобу, жутуп алса ооз ачылабы? Шилекейди жутса боло берет, ооз такыр ачылбайт. Ассаламу алейкум, молдокей, битир садаканы бир туугандын баласы жаман дарт менен ооруп калды. Ошого берсек болобу? Ата-энеси жумушу азыркы учурда иштебей үйдө отурат. Ооба, болот. Себеби бир туугандын балдарына берсе болот. Бир тууганыңызга муктаж болсо да берсеңер болот. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Багамдат намазын китептен карап окуса болобу? Улам ачып караса кандай болот? Эми китептен карап окуса болот, үйрөнгөнгө чейин. Бирок кечке эле китептен карай берген болбойт. Үйрөнгөнгө чейин китептен карап окугула, жаттап үйрөнгөндөн кийин карап окуганга болбойт. Колу биртикке канап кетсе орозо бузулбайбы? Жок, орозо бузулбайт. Орозо адамдын ичине кирген нерседен бузулат. Бул ошо ооздон, мурундан. Азыр менде урология жактан бир аз оорум бар эле, бир азга суюктук агып турат, орозо кармаса боло береби? Ооба, орозо кармаса боло берет. Бул азыркы айтып аткан ооруңар эч бир орозого тиешеси жок. Дарылана бергиле, орозону да кармай бергиле. Бирок эгер врачтар азыркы учурда дарыланыш керек деп күндүзү дагы дары иче турган убакыттар болсо, анда дарыланып туруп, андан кийин орозо кармаса болот. Бирок дарыны түнкү убакытка калтырып, орозо кармай турган абал болсо, анда орозону кармай берген абзел. Ассаламу алейкум, аял эркек 5 убакыт намазды окуштун жолдорун айтып коюңузчу. Эгер аял менен эркек үйүндө 5 убакыт намазда чогуу окуйбуз десе, эркек имамдыкка өтөт, аял бир сап эркектин артында туруп, эркекке ыктыда кылат. Ошентип окула берет. Ассаламу алейкум, таксир биздин уулубуз 11-де орозо кармап жатат, кармай берсинби же эртеби? Кармай берсин, үйрөнө берсин. Эгер орозо кармай алса, эч кыйналбаса, орозону кармап үйрөнө бергени жакшы. Бул сооп болот, Кудай буйрса. Ооз ачкан учурда курамында спирти бар дарыны ичсе болобу? Ооз ачкандан кийин ошол ооруга андан башка дары жок болсо, медицинада анда иче берсе болот. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Дараты же гусул жок, ооз бекитип ооз ачса болобу? Ооба, ооз бекитип ооз ачканга дараттын болуусу шарт эмес, гусулдун болуусу шарт эмес. Бирок колдон келишинче адам гусулсуз жүргөнгө болбойт. Ассаламу алейкум, мен таравих намазды окуганды билбеймин, кандай кылам? Эгер жөнөкөй намазды окуганды билсеңер, таравих намаз андан да жеңил, Кудай буйрса. Эки рекеттен окуй бересиңер. 2 рекет ниет кылдым, 2 рекет таравих намазын окууга деп ниетти кылып, 2 рекетти окуп, саламды берип, кайрадан 2 рекет ошентип 20 рекет окуп коесуңар, таравих намазды окуган болуп эсептелет. Ассаламу алейкум, мен 13 жаштамын. Былтыр орозодо 2 күн карыз болуп калдым эле, быйыл кошуп кармап койсом болобу? Быйыл эми Кудай буйрса, бул орозо бүткөндөн кийин өзүнчө кармап коесуңар. Азыркы орозо учурда бир гана орозо кармалат, андан башка болбойт. Орозо бүткөндөн кийин 2 күндү ниет кылып кармап коесуңар. Ассаламу алейкум, оозду ачып алып шам окуйбузбу? Шамга азан айтылгандан кийин оозду ачып алып туруп окуган жакшы. Ассаламу алейкум, мен 5 келме билем. Ошол 5 келме менен таравих намазыны 20 рекет окуса болобу? 5 келме дегенде бул кандай келме? Бул Курандын аяттары болсо болот. Жөнөкөй келме болсо болбойт. Биз айтабыз, ла иляха иллаллах бул келме. Ашхаду ан ла иляха иллаллах бул дагы өзүнчө бир келме. Эгер ушулар эле болсо, анда булар намазга жарабайт. Намазды биз Куран менен окуйбуз. Ошо Курандан 3-4 сүрө, 5-6 сүрө билген болушуңуз шарт болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум, жолдошум 3 жолу 3 күндүк даватка чыгып намаз окуп жүрүп таштап ичип алат. Эмне кылсам болот? Ажырашып кеткен туурабы? Жок, ажырашканды кое туруңуз. Колдон келишинче мына орозодо турабыз. Орозо кармасын, орозо карматкыла, намаз окусун, таравих намаз окусун, көптөгөн орозодо китеп окусун, Куран окусун, зикир кылсын. Кудай буйрса орозо менен жакшы болуп кетсе, ажырашпай эле жакшы жашап кетесиңер. Дуаны көбүрөөк кылыңыз. Аллахым хидаят берсин.
Ассаламу алейкум. Оюма ар кандай ойлор келет. Жаман ойлордон кантип кутулсам болот? Жаман ойду ойлогум келбейт, бирок ойлоп кетем, күнөөгө батамбы? Дайыма зикир кылып жүрөлү, дарат менен жүрөлү. Жаман ой келгенде аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп ошол жаман ойду саган шайтанды кубалы. Мына ошондо арылабыз Кудай буйрса. Эми ой деген ой келе берет, бирок ошону колдон келишинче зикир менен, дуа менен кайтаралы. Ассаламу алейкум. Таравих намазын 20 рекат окуш үчүн кандай ниет кылабыз? Кадимки эле ниет. Таравих намазын окууга ниет кылдым. 2 рекаттан окуйбуз же 4 рекаттан окуйбуз. 2 рекаттан окусаңар, 2 рекат таравих намазын дейсиңер, 4 рекат болсо 4 рекат таравих намазын деп кадимки ниет кыла беребиз. Ассаламу алейкум. Орозо учурунда мурунга дары тамызсак болобу? Мурун бүтүп дем алууга оор болуп жатат. Алла разы болсун. Ошол мурундан дары куюлса, ошол дары мурундан ашказанга жетсе ооз ачылып калат деп айтылат. Ошондуктан ал дарыны куйбаган, тамчылатып куйбаган жакшы болот. Саламатсыңарбы? Мен жиним келип жаман сөз айтып алдым. Эми эмне болот? Тооба кылыш керек. Ошол айткан сөзүмө тооба кылдым. Экинчи ошол сөздү айтпаймын. Эми жакшы сүйлөймүн. Орозо учурунда жаман сүйлөбөш керек. Орозо башка адам дагы жаман сүйлөсө, ага дагы жаман сүйлөбөш керек. Адам өзүнө тарбиялаш керек. Демек жаман сөз айтып алганды өзүңөр түшүндүңөр, билдиңер, өкүндүңөр, ошол өзү тооба болуп эсептелинет. Ошондуктан жаман сөз айтпаганга аракет кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир жакшы айткан сөзү бар. Кээ-бир адамдар орозо учурунда ач калгандан башка эч нерсе таппайт дейт. Мына ошол жаман сөз айткандарга кирет. Жалган айтат, калп айтат, ушактайт, гыйбаттайт. Мына ошол нерселердин баардыгынан алыс бололу. Убактысын күтпөй эле түнкү экилерде жаба берсе болобу? Ооба, болот, жаба берсе боло берет. Себеби баамдатка чейин ооз жабылса болду, жакшы ниеттер менен. Ассаламу алейкум. Биздин үй бүлөдө ооруну жугат дей беришет, туурабы? Ооруну жугат деген жагынан мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинен айтып кетейин. Пайгамбарыбыз айтат: бир оору экинчи ооруга жукпайт дейт. Бир нерсе экинчи нерсеге өтпөйт дейт. Бул бир хадис. Экинчи пайгамбарыбыздын хадиси, жебе бул хадисти кандай түшүнөбүз? Эгер биринчи адамга ооруну Алла Таала кандай берген болсо, экинчи адамга дагы Алла Таала ооруну ошондой берди. Үчүнчү, бешинчиге дагы Алла Таала ооруну ошондой берди. Кээде карап жүрөбүз, аралашкан адамдардын кээ бирлери ооруп калат, а кээ бирлерге такыр оору жукпайт. Экинчи бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, ошол жуга турган оорудан, ушундай жаман оорудан арыстандан качкандай кач дейт. Бул сактануу жагына айтылат. Биз сактанып дагы аракет кылалы, сактануу бул дарылануудан жакшы деп анын себептерин да кармана берели. Бирок этикат жактан, ишенүү жактан биз биринчи оору экинчи ооруга жукпайт. Анткени Алла Таала биринчи адамга ооруду кандай берсе, экинчиге дагы ошондой берди, үчүнчүгө дагы ошондой берди деп айтылат. Саламатсызбы? Кечиресиз, ушул суроону бергенге туура келип атат. Айыз учурунда токтоткон карыз болобу? Рахмат, орозоңуздар кабыл болсун. Ооба, аялдардын ар айда келе турган үзүрү дейбиз, ошо этеккир келип калган болсо, ошол канча күн келген болсо, ошончо күн карыз болуп эсептелинет. Мисалы, бир адамдыга 5 күн келсе орозодо, ошол 5 күндү кармабайт. Ошол этеккир келген учурда орозо бүткөндөн кийин ошол 5 күндү карыз деп кармап берет. Ассаламу алейкум. Кечирим сурабайы. Мени жалган жала менен соттоп азапка салган инсан бар. Кечиришке эч күчүм жок. Кечирбей жүрө берсем күнөө экен. Кайсыл сүрө окусам болот? Эми ал күндөр да өтүп кетти. Колдон келишинче кечире алсаңар, бул өтө сооп болот. Алланын бейиши күтүп турат кечиримдүү адамга. Ошондуктан колдон келишинче кечиргенге аракет кылыңыз. Ассаламу алейкум. Алла Тааланын атын айтканда я ар деп айтуу керекпи? Биз бул я деген бул араб тилинде айтылат. Я Алла, я Карим, я деген о деген мани. О Алла деп айтабыз. Эгер арабча айткан болсок, ошону кошуп айтсак болот. Мен ачка болсом башым ооруйт. Больницага көрүнсөм черепный давление бар экен деди. Кармайынбы же болбойбу? Силер эми ошол врачтардан жакшы кеңеш алгыла. Эгер орозо кармап, ооруңар күчөп кете турган болсо, давление көтөрүп кете турган болсо, анда кармаганга болбойт. Бирок дарыланып кармасаң болот десе, дарыланып кармаган жакшы. Демек, бул жаатта ошол атайын тажрыйбасы бар медиктерден, врачтардан кеңеш алганыңыз оң болот.
Ассаламу алейкум, таравих намазды үйдө жария же купуя окулабы? Эгер жалгыз болсоңор, кааласаңар жария, кааласаңар купуя. Жамаат болсоңор, анда жария окуйсуңар. Себеби бул таравих намазы орозодо гана жария окула турган намаздардан. Эгер мечитте окусак, үйдө жамаат болсок, жария окуйбуз. Жалгыз болсок, анда купуя деле окуй берсек болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Орозоңуз кабыл болсун. Орозодо жыныстык катнаштан кийин гусул алыш керекпи? Орозо болгон учурда баамдаттан шамга чейин жыныстык катнаш кылганга такыр болбойт. Ким атайлап кылса 60 күн карыз болот. Ооз ачкандан баамдатка чейин жакындык кылса болот. Жакындыктан кийин сөзсүз түрдө жуунуш керек. Же баамдаттан алдың жуунса деле болот. Саламатсызбы? Орозо кармап Ооба. Таң атканга чейин жуунуп алсаңар болот. Орозо учурунда эркек менен аял кошулганга болбойт, жакындык кылганга болбойт. Бирок орозо учурунда уктап же башка болуп түшүркөп жунуп болуп калса, кадимкидей жуунуп ала беребиз. Ал эми шам убакытынан баамдат убакытына чейин кадимки аял менен эркектин ортосундагы мамиле уруксат. Ассаламу алейкум, менин сиңдим беймалда уктап калат, эч нерсе болбойбу? Жок, эч нерсе болбойт. Балки ар кандай себептер менен укташы мүмкүн. Саламатсызбы? Биз бүгүн сарлык ичпей калдык, бирок орозо кармап атабыз, кандай болот? Боло берет. Сарлык ичпесеңер деле ниетти кылып койгон болсоңор жарай берет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат, сарлык кылгыла. Сарлык кылганда береке бар деп пайгамбарыбыз айтат. Менин үммөтүм дайыма иштери жакшы болот эгер сарлыкты ташташпаса деген дагы пайгамбардын хадиси бар. Ошондуктан колдон келишинче эртең мененки сарлыкка туруп, бир аз тамактанып алып, анан ниет кылган жакшы. Ассаламу алейкум, нике дубасын кандай гана окуса болобу? Сизге алдын чоң. Ооба, нике дубасын кандай окусак боло берет. Нике дубасы дегенде бул жүрөктөн чыккан жакшы 2 жашка арналган дубалар. Орозо кармаган адамдардын жанында чогуу жашаган адам арак ичип алса, орозо кармабаган адам биздин орозого запкысы тийбейби? Жок, эч кандай запкы тийбейт. Бирок ошол арак ичип алган адамга жакшы насааттарды айтыш керек. Себеби бул орозо ай, улуг ай, сооп туйуш кылган болсок, Алла Таала эселеп соопторду берет деп, орозонун улуктугун, арактын арамдыгын жакшы сөздөр менен түшүндүрүп айтып койгон жакшы. Ассаламу алейкум, мен 6 айлык кош бойлуумун. 3 күн болду орозо кармап атам, ичимдеги балама күнөөкөр болуп калбаймынбы? Жок, эч кандай күнөөкөрчүлүк жок. Биз көрүп жүрөбүз, боюнда бар аялдар тутуп эле жүрөт, эч нерсе болгон жери жок. Эгер күч кубатыңар бар болсо, орозо кармай берсеңер болот. Ассаламу алейкум, дарат алып жатып мурундан суу кирип кетсе эмне болот? Орозоңуз кабыл болсун. Эгер мурундан дарат алып жатканда суу кирип кетип, тамактан ары жутуп алган болсо, ошону этият кылышыбыз керек. Ошону атайлап кылган болсо, кийин орозо болуп жүрө берет, кийин ошонун ордуна бир күн кармап берет. Ошондуктан орозону ошол көп катуу терең мурунга суу албаш керек орозодо. Орозо багында Free Fire ойносо болобу? Бул деле ошол интернеттеги оюндардын бири окшойт. Андан көрө зикир кылып, Куран окуп, намаз окуп өткөргөнүбүз жакшы болот. Мына ошол интернет оюндары баары адамдын убагын ала турган, убагын ысырап кыла турган убакыттар болуп эсептелинет. Ошондон бул ысырап кыла турган убакыттардан алыс болгонубузга жакшы болот. Бул интернет оюндан алыс бололу, телефондогу оюндардан алыс болгонго аракет кылалы. Орозодо оозунун шилекейин жутса болобу? Боло берет, эч нерсе болбойт. Шилекейди жутса, ооз да ачылбайт. Ассаламу алейкум, ооз бекитүү жана баамдат намазынын убактысы бир болуп жатат го, Бишкекте кантиш керек? Жок, ооз бекитүү менен баамдат намазынын убагы бир болуп жазып койгон. Мисалы Бишкектин убактысы боюнча бүгүн 4-төн 17 өткөндө деп жазып койгонбу. Ошондон 5-10 мүнөт алдын биз оозду жаап даяр болушубуз керек. Мисалы эртең 4-төн 15 өткөндө багымдаттын убакыты болот. Ошол убакыттан 5 мүнөт 10 мүнөт алдын оозду жаап даярданып турушубуз керек болот. Ассаламу алейкум, таравих намазын кыз келиндер окуйбу? Ооба, окуй берет. Үйдө аталары менен, аталары имам болсо, же агасы имам болсо окуй беришет. Жалгыз болсо өздөрү жалгыз окуй берет. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Баламдын аты Микаэл кандай ат?
Микаил деген периште бар. Ошол жамгыр периштеси деп айтылат. Ошол периштенин аты биздин китепте ошондой келет. Жебреил периште бар. Бул пайгамбарларга пайгамбарлыкты алып келе турган. Азраил бар, жан ала турган. Микаил ошондой жамгыр неме бере турган. Ошондой периштелер бар. Ассаламу алейкум. Багамдат парз намазды оозу жаап эле окусак болобу? Ооба, биринчи оозу жабабыз. Жакшы ниеттер менен. Андан кийин багамдат болот. Андан кийин багамдат намазын окуйбуз. Ассаламу алейкум. Так, днем во время орозо можно чистить зубы зубной пастой. Зубной паста менен жууса болот, бирок өтө этияттык менен. Тамактан ар жакка жутуп албаш керек. Ассаламу алейкум. Макруh болуп калат деп айтылат жууса. Бирок ооз ачылбайт. Эгер жутуп алса ооз ачылып калат. Ошондон өтө этият бололу. Ассаламу алейкум. Орозодо мисвак колдонуу сүннөт го. Ооба, мисвак колдонуш керек. Мен мисвак колдонуп жатып, анын башындагы кичине бөлүкчөсүн ашказанга киргизип алдым. Эмне болот? Эч нерсе болбойт. Мисвак колдонсо болот. Ал кирип кеткенге эч нерсе болбойт, бирок этияттанганыбыз жакшы болот. Дайыма биз ибадатта этият болгон жакшы. Этияттыкты дайыма кармана берген болсок, ибадатыбыз ошончолук толук болот, ошончолук жакшы болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Тарахи намазын кайсы убакытта окуса болот? Таспих деген кандай түшүндүрүп бересизби? Таравих намазын эң жакшысы азыркы учурда ошол куптандан кийин эле окуп алганыбыз жакшы болот. Болбосо багамдат намазга чейин окусак боло берет. Таспих деген Алланы улуктоо. Ар бир 4 рекеттен кийин Субхана зил мульки вал малакут деп Аллага таспих айтабыз. Эгер бул дубаны, бул таспихти, зикирди билбесек, анда Субханалла деп айтып туруп, кайра туруп намазыбызды окуй беребиз. Таравих намазын кыз киши окуса болобу? Ооба, болот. Шартка байланыштуу 3 күн кечиктирип окуса болобу? Эми таравих бул сүннөт. Окусаңар сооп болот, окубасаңар күнөө болбойт. Бирок колдон келишинче толук окуганга аракет кылалы. Ассаламу алейкум. Колуңду кесип алса орозо бузулабы? Жок, бузулбайт. Кол кескенде орозо бузулбайт. Уктаганда орозо бузулбайт. Орозо качан ичип жеп алганда жана атайын ошол аялына жакындык кылганда орозо бузулат. Ассаламу алейкум. Ооз ачып, ооз жабардагы дубаларын кыргызча окуса болобу? Ооба, болот. Кыргызча эле, жакшы эле окуп, ниетти кылып койсок жарай берет. Сөзсүз түрдө арабча айтуу бул шарт эмес. Ошо ниет кылдым, ушул күндүн орозосун эрте менен кечке чейин тутууга деп жакшы ниеттер менен тута берсек болот. Таравих намазын кантип окуйт? Аялдар кеңири түшүндүрсөңүз. Таравих намаз кадимкидей эле намаз, 20 рекет окулат. Эгер аял адам үйдө жалгыз болсо, жалгыз окуйм десе, өзү 2 рекеттен же 4 рекеттен окуп ала берет. Ассаламу алейкум. Тиштен чыккан кан орозону бузбайбы? Чоң рахмат. Тиштен чыккан кан орозону бузбайт. Ал кокустан канап кеткен кан болот. Кээ адам өзү да билбей калат. Бирок оозго кан толуп калса, ошону атайлап жутуп алса, ооз ачылып калат. Ошондуктан аз болсо эч нерсе эмес, атайын жутса болбой калат. Ассаламу алейкум. Устазым, азанды телевизордон угуп анан намаз окуса болобу? Телевизордо азан айтылгандан кийин ошол айылда, шаарларда деле азан айтылат. Ошондон кийин оозду ачып намаз окуй берсе болот. Саламатсызбы? Аялын эмес кайненесине жашабайм десе талак түшөбү? Жок, талак түшпөйт. Экөөнү баланын ата-энеси ажыраштырса, кесепети кандай болот? Эгер себепсиз экөөнү ата-энеси ажыраштырса, ата-энеге күнөө болот. Балдар ортодо калган болсо, көчөдө калса, ага да күнөө болот. Ошондуктан ажыраштыргандан өтө этият бололу. Бул жаман нерсе. Саламатсызбы? Кадыр түн качан болот? Кадыр түн Кудай буйрса, орозонун бүгүн 1-күнү, 26 күнү кечинде, орозонун 26 кечинде кадыр кечеси болот. Дагы бир айта турган нерсе, мындан алдыңкы сөзгө, эгер аялына жашабайм деп коркутуу максатында айткан болсо талак түшпөйт, бирок ажырашуу максатында айткан болсо талак түшүп калат. Ошондуктан мындай сөздөрдөн өтө этият бололу. Саламатсызбы? Ооз бекити ооз ачуу ар бир шаардыкы башка убактысы менен. Ооба, ар бир шаардыкы өзүнчө, мисалы Бишкектики өзүнчө, Оштуку өзүнчө, Баткендики, Нарындыкы өзүнчө болот, урматтуу мусулман бир тууган. Ошон үчүн календарга карайлы. Мисалы түштүк, биздин түштүк тарап Бишкектен кийин болот.
түндүк тарабыбыз нарын көл жагыбыз Бишкектен алдың болот убактары. Ошондуктан ар бир аймактын өзүнүн календарын алсак жакшы болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Аял киши байпагы жок намаз окуй берсе болобу? Байпагы жок намаз окуй берсе болот. Ошол кызыл ашыгына чейин ачык болуп калса эч нерсе болбойт. Бирок кийип алганы абзел. Хайыз келгендеги карызды орозо айт күнү кутулса болобу, карыз болбойбу? Жок, орозо айт күнү так бир орозо кармалбайт. Орозо айт күнү орозо кармоо бул арам болот. Орозо айт бүтсүн, андан эртеси күндөн кармай берсеңер болот. Себеби орозо айтта, курбан айттан кийинки 3 күн бул орозо кармаган болбойт. Ассаламу алейкум, хижаб кийбей намаз окуй берсек болобу? Жана хижаб жөнүндө айтып берип коесузбу? Намаз кандай парз болсо, хижаб дагы ошондой парз болот. Орозо жана хижаб, намаз ар бири өзүнчө парз болот. Хижаб кийбей намаз окусаңар, намазыңарга сооп ала бересиңер, карыздан кутула бересиңер, бирок хижаб салынбаганыңар күнөө боло берет. Орозо деле ошондой. Мына ошондуктан парз намаздарды толук аткарганга аракет кылалы. Ассаламу алейкум, Рамазан айыңыз маарек болсун. Рахмат, бирге болсун. Жубайым мага кошулуп таравих намазын окуса болобу? Окуба болот. Сөзсүз түрдө болот. Силер алдыга өтөсүңөр. Кадимкидей намазды сыртыңарда окуйсуңар, аялыңар бир сап артыңарда туруп, силерге ыктыда кылып намаз окуй берет. Ассаламу алейкум, мен Россиядан келе жатканда машинада намаз окуп келдим. Болобу? Негизи эми Россиядан келе жатканда 2-3 күндө өктөп жол жүрөт. Жолдо токтогонго учур убакыттар бар болсо намаз машинада окуганга болбойт. Эми абалга караш керек. Түшүп окуй турган болсо түшүп окуш керек. Эгер такыр түшкөнгө мүмкүнчүлүк жок болсо, же башка бирөөлөр менен келатса, же ал адам ал жерде жолоочу болгон болсо, машинанын ээси токтотпосо, такыр башкалар болсо, аябай бир кыйынчылык болсо, анда ошол машинада окуп келе берсе болот. Ассаламу алейкум, оозду эртерээк ачса болобу? Эртерээк ачса болобу деп түшүндүрөм. Жок, ошо календардагы убакыт канча болсо, ошондон эрте ачса болбой калат. Мисалы календарда 8 деп жазылдыбы, 8ге чейин ачканга болбойт. Андан кийин ачышыбыз керек болот. Мисалы эртеден кечке чейин чыдап жүрүп 1 мүнөткө чыдабай калыш деген бул акылга сыйбаган нерсе. Ошондуктан ошончосуна 15 саат, 16 саатка чыдап 1 мүнөткө чыдабай калабызбы? Ошондуктан бул этият болушубуз керек. Ибадатта өтө этият болгон жакшы болот. Саламатсызбы? Мен жолдошум менен нике кыйдыра элекмин. Намаз окусам күнөө эмеспи? Намаз окусаңар күнөө эмес, бирок нике кыйдырбай жашап атканыңарга күнөө болот. Ошондуктан азыр силердин эң биринчи эле ишиңер бул нике кыйдыруу болуш керек. Барып никени кыйдырып, нике кыйдырбай жашаганга тооба кылып, ушул орозо айында Алла тообаңарды кабыл кылсын, чын көңүл менен тооба кылып, баракты жаңы кылып жашаш керек. Ассаламу алейкум, Анара, Чынара, Динара деген ат коюлса болобу? Араб тилинде нар тозокту билдирет дейт. Рахмат. Бул аттар биздин мисалы Анара деген аттар биздин кыргыз тилде бар эле аттар, жаман аттар эмес. Бул жерде сөздүн ортосун бөлүп, бул тозок экен деп айтуу дагы бул туура эмес. Жакшы эле аттар, өзгөртүүгө кажет жок. Эгер ушунчалык өзгөртөм деселер, анда өздөрү билет. Бирок өзгөртүүгө кажети жок эле жакшы аттар деп айтат элем. Ассаламу алейкум, орозого 3 күн калгандагы 3 күндү орозо тутса сооп жазылабы? Негизи орозону канчалык эле тута берсек сооп болуп эсептелинет. Бирок орозону ошо башталгандан аягына чейин толук парзды тутканыбыз абзел болот. Андан кийин орозону канчалык тутабыз, кандай тутабыз, туткан эле болсок ал сооп болот, Кудай буйрса. Саламатсызбы? Бала эмсе орозо тутса боло береби? Орозо тутса боло берет, бирок ошо бала канча айлык аны билели. Орозо тутсаңар, бала ач калбай тургандай, өзүңөрдүн сүтүңөр жок болуп кетпей тургандай абал болсо, анда орозо кармай берсеңер болот. Ассаламу алейкум, таравих намазын куптан намазынан 2 рекет сүннөтүнөн кийин 20 рекет окуп, анан витр важыпты окуп бүтүрсө кандай болот? Аллахым разы болсун. Негизи өзү ушундай. Мусулман бир тууганым, негизи тартип ушундай. Биринчи куптанды окуйбуз. Парздын 4 рекет, андан кийин 2 рекет сүннөтүн окуйбуз, андан кийин 20 рекет таравих окуйбуз, андан кийин витр важып менен намазды бүтүрөбүз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бизге бөлүнгөн убакыт деле аягына чыгып калды.
көптөгөн суроолор келди аябай. Анын баарына жооп бере албай калдык. Колдон келишинче жооп бергенге аракет кылдык. Ким суроолоруна жооп албай калса капа болбоңуздар. Кийинки көрсөтүүлөрдө Кудай буйрса жооп бергенге аракет кылабыз. Аллах субханаху ва таала орозо айында тутуп жаткан орозоңуздарды кабыл кылсын, намазыңыздарды кабыл кылсын, жан дүйнөңүздөрдү Аллахым байытсын, ыйманыңыздарды бекем кылып, ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Дайыма элибизде, жерибизде, динибизде тынччылык, аманчылык, тоопчулук, бейпилдик болууну Аллахым өзү насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.